Орозого даярдык орозо бүткөндөн кийин башталат. Орозонун бүткөндөн кийинки орозого адам даярдыгын башташ керек. Кантип баштайт? Ден соолугун караш керек. Ооз ачар кыла турган болсо өзүнүн планын коюш керек. Ибадаттарды кайсы жерде өткөрүш керек. Орозо айында кайда сабактарды уюштуруш керек. Элдин суроолоруна кантип жооп бериш керек. Меники орозо бүткөндөн кийинки орозого даярдык башталат. Бирок эң негизги даярдык бул ошол 1 ай калганда адамдар эмне кылып орозо пайгамбарыбыз да орозону көбүрөөк кармап, өзүнүн денесин көндүрүп, ден соолугун текшерип ушинтип башташ керек. Мисалы, бизде бар да, орозо кармап баштаганда ашказан ооруганын билет да. Орозосун кармап баштаганда сахар бар экенин билет. Ошон үчүн эртерээк барып, текшерилип, медициналык жактан каралып, мен орозо кармаганга эмне тосот? Тоспойбу да. Бирөө балалуу болуп калган болсо, аны эмизсең орозого зыян береби, бербейби? Аны текшерилип, башка нерселерди пландап, ошо орозого чейин руханий биринчи даярдык. Мен орозо кармашым керек, менин парыз, жалкоолукту жеңиш керек. Экинчиси денени дайындаш керек. Ошол күнү орозо кармай аламбы, кармай албаймбы? Дарылана турган болсом, бизде таң каласың да, ошо орозо күнү да тишти алдырса болобу? Аны 1 ай мурда каратып кой тишиңди, тазалатып кой, каминин карат, башкасын карат, тазалатып кой. Анан кокустан ошенткенден кийин дагы Рамазандын ичинде тишиң ооруп калса, анда ага шариаттын немесин беребиз. Бирок жылыга эле ошо да, эртерээк карап кой, ашказанын кара, тишиңди кара дегендей. Эртерээк даярданган жакшы болот. Ошо эртерээк даярдансак эмне болот? Ошол берекелүү Рамазан айыбызды пайдалуу кылабыз.